жыл сайын 48 миң нике кыйылса, анын 13-14 миңи ажырашып кетет экен. Бүгүнкү күндө коомубузга эмне жетпейт, жаштарга эмне жетпейт деп ойлойсуз? Ошол ажырашып аткандардынбы? Мен ошого мындай көп ойлоном да. Ошол бир нерсе жок болгондугу үчүн ажырашуу дагы көп, урушуу дагы көп. Бул өзүңдүн жашооңа ыраазы болбоо да. Алла Таала берген нерсеге сен ыраазы болбоо, ошол эле жетпей атат. Хадисул Кудсиде айтат да Алла Таала: "Ин радита бима qasamta lak arihtu badanaka wa qalbaka" деп айтат да. Эгерде мен сага берген нерсеге ыраазы болсоң, анда мен сенин денеңе дагы, жүрөгүңө дагы рахат тартуулайм дейт да. Бирок дейт, ошону биз ыраазы болбосок эмне болобуз дегенде, эгерде ыраазы болбосо, анда Алла Таала айтып атат, анда мен сени жанагы талаада чуркаган жырткычтай чуркатам дейт. Жана арстан, леопард, гепард, жолборс чуркайт го. Биз багы жаныбарлар дүйнөсүнөн көргөндө биз чуркап барып эле жетип алатпайбы? Андай эмес экен. Статистика боюнча ошол бир леопард 10 жолу антилопаны кубаласа, экосунда жетет экен да. Бул жерде дагы бир чоң хикмат турат. Демек, биз канча чуркасак деле Алла Таала айтып атат, сен ыраазы болсоң, мен сени бактылуу кылып коем деп атат да. Сени рахатка бөлөп коем. Бирок мен берген нерсеге ыраазы болбосоң, анда мен сени чуркатып туруп аягында баары мен берген нерсени аласың деп атат да.